Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кыргыздын улуулугун таанытуу, ошо доор, талабы, өзгөчөлүгү 21-кылымда ааламда эмне сырлар, табияттын кызматы, адамдын жашоого жаралуу максаты, милдети ушул жөнүндө таалыкпай, тереңдетип, бийиктетип түшүндүрүп келем. Ушул бүгүн жаңы жылдын биринчи күн дегендей дүйнө дүйшөмбүдө башталып, жекшембиде куралып бүттү дегендей бүгүн дагы бир жөн күн эмес. Ошо жаңы жылыңыздар кут болсун. Жаңы жыл, ошо бир эле жылда бир жаңы жыл болбой, эми ошо жаңы доордо ар бир күндө жаңы күн болот. Ар бир күндө жаңы ачылыштар, жаңы өзгөрүүлөр, жаңы жакшылыктар, жаңы адамдар, жаңы түшүнүктөр ушундай болсун. Ушундай болот. Мына ушу ааламдык түшүнүкөтүүдө көп жыл адам жашап өттү. Көптөгөн доорлорду, көптөгөн кылымдарды басып өтүп, азыр кээне сөөгү жетилди. Кээне сөөгү жетилип, адамдын ушул доордо анатомиясы толук иштеп, астрологиянын ролун аткарып калыш керек болуп атат. Ошон үчүн жана адам жаратуучу деп аткан сөз ошондон чыгып атат. Мисалга, ошол баш мээлер толук иштеп, жаратуучу боекторду бөлүп чыгыш керек делип берилет. Мисалы, ошол мен улуумун деп, ошо жаныңызга карап, энергияңызга карап, менин жаным улуу дүйнөдөн келген, улуу кызматын кылып атат бул дүйнөдө. Менин келген кызматым жанымдын жаралуу максаты. Ошо адамзатты улуулукка өткөрүү, ааламдык түшүнүккө жеткирүү деп ошол деле боек болуп атат да. Ошондо кара куш мээ кээни сөөгү жетилгендиктен анан ушул кызматын аткарып атат. Же болбосо күн баш адам пайда болот делет. Башы кара куш мээси толук иштеген, кара куш мээ иштегенде ошо жаратуучу боекторду бөлүп чыгып калат деп. Же болбосо ар бир адамга жоопкерчилик менен мамиле жасап, духун көтөрүп, өйдөлөтүп, тарбиялаш үчүн ошо кара куш мээ дагы толук иштеш керек делип. Же болбосо ушул доордо адам өлбөй калат делет. Өлбөш керек. Өлүм өзү жок эле нерсе болгон. Эмнеден өлүм пайда болуптур? Ошо майда түшүнүктөн, көрө албастанбы, ичи тарлыктанбы, менсинүүдөнбү, ак карага бөлгөндөнбү, ошол турмуштун бир майда эле бир күнүмдүк эле жерде калчу бир чарбачылык же бир тиричилик менен бирөө менен арыздашуу, бирөөгө атаандашуу, түнү менен ошо кысылып уктабай калуу, мына ошондон эле карылык өлүм пайда болуп атпайбы? Мына ушул доордо адамдын анатомиясы бир астрологиянын ролун аткарыш керек болуп атат да. Ошондо адам өлбөй калыш керек болот. Мына ошондо ойлонуп көрсөңүздөр, жаныңыз, мына ар бир адам эми азыр өлгүсү келбейт да. Чындап эле. Ар бир адам ооругусу келбейт. А бирок ошо оорубаш үчүн, өлбөс үчүн таныңыздын, денеңиздин, телоңуздун ээси сиз экенсиз да. Телонун ээси адам экен өзү. Баягы баш иштебесе кол буттун азабы дегендей, чындап эле башың иштебесе кол бутуң азап тартат го. Ээси сенсиң. Могу денеңдин ээси сенсиң. Денеңдин ээси, телонун ээси бул энең эмес. Телоңдун ээси эжең эмес. Телоңдун ээси агаң эмес, атаң эмес, аялың эмес, өзүң.
Ошондо эмне кылыш керек? Телону сакташ керек болуп атат адам. Коргоп, аяп дегендей эле сактап, асырап. Ошондо бул тело мурун аял эркек болуп жашаган болсо жашоодо азыр чоң кызматка которулуш керек. Кубулуш керек, башка кызматка өтүш керек болуп атат да. Мына ошол убакта азыр ааламдан энергия жерге түштү. Ошо энергияны аргасыз абада болгондо дем алып, анан ичинде эмоция пайда болуп, анан ошол эмоционалдуу адамдар рак, шишик, писих, жара, кан менен айланган организмдин баары ууланып атат. Жана эки бөйрөктүн ууланышы, боорлордун ууланышы болуп. Караңыз, ошондо азыркы телобуз биздики башка кызматка өтүш керек. Кандайча дегенде мына ошол эфир убагында ар дайым айтабыз, денеңиздерди бош кармаңыздар деп. Себеби ошо ааламдык сабак убагында чоң энергия жайгашат. Көзүңүздөрдү жумуп, колдон келсе, кол башыңыздарды бошотуп, бутуңуздарды бошотуп, эркин отуруңуздар, жатыңыздар. Себеби жан бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, сиз канчалык кысылып кыжаалат болгондо ошо периштеңиз, энергияңыз качкан. Ал кайда? Ал телоңузда. Ошол жайгашуу болот. Мына ошо эфирден кийин чалгандардан сурайм да, ошо энергия өттүбү деп түш жоруп бердик, же да бир суроолор менен. Ооба байкадык, бутубуз чымырады, колубуз чымырады, окшудук жана башка. Караңыз, ошондо мына жан, анан тан болуп атат. Ошо жан же энергия, нур, периште, арбай сиздин телоңузга жайгашып атат. Өзүңүздү бош алып жүргөндө, эркин алып жүргөндө, аң сезимиңиз ушу көк мейкиндиктей тынч турганда сиздин телоңузга жайгашып атат. Анан тело бүгүнкү күндө ошо 21-кылымда гени сөөгүжөтүлүп, анан башка кызматка өтүп атат. Энергия өткөргүчкө айланыш керек болуп атат. Мына кандайдыр бир деңгээлде мага энергия калыптанган. Мына ошо эфир убагында, телефондон, сабак убагында ошо энергия өтөт. Караңыз, теломан чыгып өтүп атат. Баягы дилде эмне болсо, тилден ошо чыгат дегендей. Же болбосо ошо мага так берилет, эми ошо периштедей тазасың, мээримдүүсүң деп. Сен мээрим төк, энергия өткөр же тетирисинче сотто деп. Анан ойлонуп көргөндө периштедей таза болду деген бул нурданды деген сөз да. Мына утурумдук рахаттан, майда жашоодон денебиз ууланып келиптир, ууланып. Утурумдук рахат денени уулантат. Утурумдук рахат деген ошол бир тыңыраак кийим кийип, анан элден өзүңдү өйдө сезүү, же бир кичине материалдык же бир бийликке барып, анан элден өзүңдү сезүү, бул утурумдук. Ичкилик деле утурумдук. Дене рахаты деле утурумдук. Ошо тамак аш деле утурумдук болуп атпайбы? Караңыз, мына ошол утурумдук рахаттын баары денени уулантып келет экен. Ошо өзүмчүлдүк, көрө албастык, ичи тарлык, менменсинүү жана башканын баары эле денени уулантып келет. Арам ишти астанаңа жайгаштырып, андан ары ажал отуна түртө салат. Ошо ичтеги түшүнбөстүк денени жеп келет экен да, ууландырып. А улуу рахат, мына улуулукка өткөн адам, улуулукту түшүнгөн адам, улуу сыпатка калыптанган адам, улуу рахат денени нурдантат. Мына ошо эфирден кийин эмне болуп айыгып калып атасыз? Себеби ошол энергия өтүп атат. Улуу энергия. Өзүңүздөрдү бош кармап отуруңуздар, денеңиздерди бошотуп. Улуу рахат денени нурдантат, анан кубултат.
башка кызматка өткөрөт. Жаңы доордо адам азыр нурданыш керек болуп атат. Анан ушу телосы кубулуп башка кызматка өтүш керек болуп атат. Мына ушул эмгектер менен эмелеки эфирде бир сүрөтчү Асан агай бир эмгегин айтып атпайбы? Анысы кандай ушу мен дагы баалайм, ким ушу китеп жазса, изилденсе, элге иш кылса дегендей. Анысы кандай да ушу мен дагы элге жеткирем деп эфирге акча төлөп, гезитке акча төлөп, китеп чыгарып, алымдын келишинче аракет кылып өзүңдүн башыңан өткөр, анан бирөөгө кеңеш бер деп берди Тааламдан. Анан ошо нурдандым. Караңыз эми, анан кубулдум. Телом кубулду башка кызматка. Мына ошол кубулган үчүн, нурданган үчүн, нур эми энергия да, энергияга толгон үчүн ошо эфирден энергия өтүп атат. Кубулуп менин кызматым кубулуп атат. Сиз бирөөгө сүйлөп көрүңүзчү. Энергия өтөбүр бекен? Өтпөйт. Себеби сиз нурдан элексиз. Ошондо тело нурданып атат. Улуу түшүнүк аркылуу тело нурданып атат. Тело жан нурданып кеткенде, жан өзү өлбөс турбайбы? Тело нурданат эткенде анан өлүм ошондо биз менен коштошот. Адам өлбөй калат. Ошо эми жаныңызды эмне жеген? Эмне азайткан сиздин энергияңызды? Акыл азайткан. Ошо майда түшүнүк эски билбестигиңиз сиздин жаныңызды жеп алган. Анан батарейка отурганда энергия түгөп, анан тело аргасыз өлгөн. Азыр тетирсинче ушул кара куш мээ толук иштегенде адам бийик түшүнүккө өтүп, бул жашоого кызматка келген турбайбы? Ошол кырсыгуу, кыйынчылык, жаман сөз, өйдөлдүйдүн баары эле мени өстүрүү үчүн болуп атыптыр. Ошол ишиң жүрбөсө ичиңен изде дейт да. Мен ишимди кыла албагандыктан кырсыгып атыпмын деп топук келтирип, аны бир тербие катары алган кезде адамдын энергиясы күчөп атат. Кыжаалат болуп кеткен жок. Ал тетирсинче кайраттанып атат, курчуп атат. Сизди курчутуучу же мындай арткага сайгылап турчу эле бир күч экен да ошол анча-мынча кырсык. Же болбосо мына жаныбыз ааламдан келиптир, денебизди кийиптир. Анан ааламдык кызматын адам аткара албаганда кырсык болуп атпайбы? Ден соолуктан, иштен, малдан, пулдан, байлыктан, бийликтен, пикир келишпестик, сөзүң кунсуз, өтүмсүз, жүзүң карарып, ден соолугуң начарлап, операция болуп, өңүң бузулуп, мына караңыз. Ошол кырсыктын баары ушу ааламдык кызматты билбегендиктен болуп атат. Мына ошентип кырсыгууну сиз ушундай оң жагын көргөн кезде сизде оору болбой атат. Себеби сиз ошо кырсыкты тетирсинче башка жагын көрүп атасыз. Жаратып атасыз аны башкага. Мына ошентип анан адам нурданып атат, өйдөлөп атат. Ошо кезде адамдын телосу башка кызматка өтүш керек болуп атат. А телонун ээси ким? Сизсиз. Мына бирөөлөр органын сатат. Ээси өзүбү? Баласына донор болобу, атасына донор болобу? Бирөөлөр денесин саткандар бар мисалга. Ээси өсүбү? Анысы кандай эле сиз азыр майда түшүнүк менен, эмоция менен сигарет чегип ыштап атасыз телону. Отурумдук ичкиликти бир эмоцияга берилип, улуулук өтө албай, өзүңүздү башкара албай, ичкиликти көп ичип, уулантып атасыз. Болгон организмди өлтүрүп атасыз. Ачкөздүккө берилип, курсаңыз тигинде мындан кылып, эчтекеге карабай жеп, ичиңизде ят пайда болуп атат. Ачып атат да. Ошол чыдамы жок адамбы, же ачкөз адамбы, турмушта деле. Ошол тамакты көп жеп, эки эсе семирип атасыз. Нормаңыздан ашып. Мына ошонун баары эле ээси сизсиз. Кайра эле ден соолук сизге керек. Кайра эле сизге ошол өлбөстүк керек. Караңызчы. Ошондо телонун ээси сизсиз. Ооба сиз менен жашаган адам жашап кете берер, сиз өлүп калсаңыз.
сиздин тапканыңыз чачырап кала берер. Ошентип биз телону, жанды дагы, анан танды дагы аябай атабыз. А жаңы доордо адам өлбөс болуп ошо анатомиясы астрологиянын ролун аткарыш керек. Эгер аны кыла албаса, анда табият ордунан жоюлат болуп атат. Танды тазалап, нурдантып, улуу рахатка өтүп, улуулукка өтүп, улуу маданиятка өтүп, анан жаңы доордо адам жаратуучулукка өтүш керек. Мисалга, ошо азыркы күндө аябай талаш тартыш болуп атат. Себеби адам ойгонгон кезде ар кандай ойлор да келип чыгышы мүмкүн ар бир адамда. Мисалы бизде айтып коет аксакал адам деп, улуу адам деп. Анан ошо биз эми укканыбызга карап айталы, кошо жашап өткөн жокпуз го. Ошо аксакалдар илгери Кыргызда батагы сакал койгондо улуулардан барып уруксаат алган дейт. Мен улуу сыпатка жеттимби? Эми улуу адам эркек болсо сакал коюш керек да, мисалга, аксакал аталыш үчүн. Менде улуулук сыпат барбы? Менде улуулук маданият барбы? Менде улуу түшүнүк барбы? Деп улуулардан мен сакал койгонго уруксаат бересиңерби деп. Ушу 63 пайгамбар жашынан нары деп коет да. Мүмкүн 65би, мүмкүн 70-индеби. Уруксаат сурап, анан алар жок десе тарбияланып, мен аксакал деңгээлге өтөйүн деп, өзүн өзү түздөп, жок, ооба сенин деңгээлиң жетти. Сенин улуулук түшүнүгүң бар, сенде улуулук сыпат бар десе, анан кайра ошо кичүүлөрүнө барып, аксакалдар мага улуулук сыпатка жеттиң деди. Аксакалдык деңгээлге жеттиң деди. Сакал койгонго уруксаат беришти. Силер мени улуу катары кабыл аласыңарбы деп. Чөйрөсүнөнбү, инилериненби суранып, андан кийин анан сакал койгон. Демек, ушу диндегилер өздөрү чече албай атат да, баягы түштү түз көргөндөй эле айтып ошентип атат. Ошондо эми улуу адамга энергия отуруп атат да, улуулук сыпатка. Мына мен да ошонун аракетиндемин, улуу кыргыз дегендей улуулук сыпатка өтөйүн. Улуу маданиятымды көрсөтөйүн. Улуулук бир касиетим иштесин деп мына аракеттемин. Анысы кандай? Ошо улуу, анан ошол адамда эмне болот? Энергия отуруп атпайбы? Ал адам нурданып атпайбы? Ал улуулукка өтүп атпайбы? Эскисин кыркып атпайбы? Мына ошол кезде периштелер байырлаган. Мына энергия, нурдануу деген эле бул нур өзү периште да. Нур бул жан, нур бул Кудай. Бул энергия кайра аалам, арбай. Мына ошо энергия нур берди. Мына нурданып энергия отурганда анан улуулук өтүп атат. Анан ал сакал койду. Анан динде деле ошо так берилген да. Канча сакалың болсо ошончо периште байырлайт деген бул туура эле. А бирок 20 жашында сакал коюп алып, 30 жашында сакал коюп алып, 40 жашында сакал коюп алып, 50 жашында сакал коюп алып эле анан мени периште байырлап атат сакалымды дейт. Сакалыңды байырлабайт ал 20 жаш, 30 жашыңда. Сенин улуулук сыпатыңа байырлайт. Ошондуктан жанагы улуу кыргыз ошо улуулардан уруксаат сурап, менде улуу маданият барбы? Менде улуу сыпат барбы? Мени улуулукка калыптансам болобу? Сакал койсом болобу? Делип мына караңыз. Динде так берилген ооба, эми пайгамбардан, Кудайдан туура түшкөн туура. А булар түз эле кабыл алып туруп эле анан эле 20 жашында эми пайгамбар деле тарыхында 40 жашка чейин эле соодагер болгон. Эч кандай айтымчы эмес, көсөм эмес, чечен эмес, чебер эмес, аалам менен байланышпаган эле. А 40 жашына чейин керек болсо периште жөнүндө түшүнүгү болгон эмес. А кийин анан эми ошол
бул кырсыккан чөйрөгө ошол адамды ааламдан бир энергия, байланыш берип, тобосуна жандырып, эскисин калтырып, анан улуулук сыпатка өтүп, анан сакал койгон. Мына бүгүнкү күндөгү сакалчан балдарда бар улуу маданият ошол сакалга арзыгыдай. Улуулук сыпат. Улуу кыргыз адамзатты улутка бөлбөйт. Мына ошо улуу пайгамбарда ошол сыпат бар беле? Же азыркы ошол динди пир туткандар улуу кыргызчалык сыпат болбой атат да сиздерде. Себеби сиздер улутка бөлүп атасыздар. Улуу адам бөлбөйт экен, улуу кыргыз бөлбөйт экен. Себеби жарандын баары бул жараткандын жарандары деп түшүнүп атпайбы? Ушунун баары эмелеки телонун бийик кызматка которулуусу болуп айтылып атат. Мурун жолоор майда утурумдук жашоо менен мээси деле ошого иштеген да, буту деле ошого иштеген, күнүмдүк эле жашоого. Азыр болсо буту оорубас үчүн эмне кылыш керек делсе, мынабу жашоону улуу деп сен кызмат кылсаң бутуң оорубайт. Караңызчы. Эки бөйрөгү оорубаш үчүн эмне кылыш керек жаңы доордо? Жашоого сен мээрим төгүп турсаң эки бөйрөгүң ууланбайт, оорубайт. Демек сенде сарсана жок да, сен мээрим төгүп атасың да, жамангабы, жакшыгабы, иткеби, улуттаргабы баарына. Мына улуу кыргыз. Ошондо анатомия, тело башка кызматка өтүп кетиш керек болуп атат. Сиздерге ден соолук керек? Керек. Демек, телонун ээси тандын ээси адам экен. Аны үчүн ошо мээрим төк. Ага ким мээрим төк алат? Сиз мээрим төк аласызбы? Жан дүйнөңүз жарды болсо жок. Улуулукка калыптанган адам мээрим төгүп атат. Мына ошол адам анан жаңы доордо өлбөй калат. Ошондуктан эми жаңы жыл келди. Чындап ошол таныңыздарды өзүңүздөр сактаңыздар. Тейлаңыздар. Анын ээси сизсиз. İçinizdekini nurdanыңыз, тазаланыңыз. Сигарет пе, эркиңиз жетсе, ичкилик пе, таштаңыз. Ошо сизди нерв кылган, же болбосо ошол сиздин энергияңызды жеген иштерден алыстаңыз. Андай иш боло берет. Ошол кыжаалатчылык болуп турат, сизди курчутуп турат. Аны сиз ошондой кабылдаңыз. Мына ошентип таныңызды сактап калыңыз. Ошондон нурданса, демек кысылган, кыжаалат болгон жерге нур энергия кирсе адам деле жашарат экен да. Сөөгүм сөз менен ийилет, сыйкыр иштерди аткарат деген ошол жерде тема бар. Чындап эле мына адам өзү жаратуучу экен. Мына улуу касиеттүү адамдар анан жамгыр жаадырган. Эмнеси менен? Ою, көзү, ичиндеги энергия, бата дейбизби, мээрим дейбиз, суранычы мененби? Көрдүңүзбү? Анатомия ошондой бир ролду аткарган. Тирүү адамды иштеген алчы. Караңыз. Мына жаңы доордо дагы адам ошого өтүш керек болуп атат. Дүйнө азыр ошентип анан адамзат биригет. Телонун ээси сизсиз. Өлтүрүп алсаң да өзүң бил. Семирип алсаң да өзүң бил. Улуулук өтүп алсаң да өзүң бил. Аң сезимиңди бийик окуп, жатыгып, калыптанып, сыйкыр иштетсең да өзүң бил. Мына өткөндө биз айтып өттүк, адам бир техникага эле өтүп алыптыр депчи. Бул чындык экен. Көп ойлонуп көрүңүздөр. Мына баланча динде баланча кишини жардырсаң бейишке барасың деген түшүнүк бар экен. Ошону мээсине сиңирген да техника болуп алган да, ошону аткарыш керек. Ичинен ойлонуу жок. Мунун туурабы, чындыкка жакынбы деп. Же болбосо ошо дабир динде
мээсине жазып алган. Ошо 20 жашынан эле сакал чыккан амаштап эле сакал коюш керек деп. Ал коомго жагып атабы? Ал үй бүлөгө жагып атабы? Ал туурабы? Мүмкүн ал кезде темир доор чыга электир. Мүмкүн лезвие жоктур. Мүмкүн бритва жоктур. Мисалга, сиздин сыпаттан башталат. Сыпатыңыз болсо анан ичиңиз сырдалат. А сыпат болбой атат да. Улуулук сыпат жок эле бир 4 жыл сакалды коюп алдыңыз. А улуулукта болуп атпайбы? Кептин баары улуулук сыпатта, ошонун сыйкырында. Улуу адамда энергия иштеп атпайбы? Ошол тыйлыда болуп атат баардык нерсе. Периште да ошо тыйлыга байырлап атат. Нур катары, энергия катары байланып атат. Аны үчүн эски ойдон кечиш керек. Өзүн өзү соттош керек. Ичте эмне болсо ошо чыгат да. Ичте эмне болсо ошол сөз, ошол кыял, ошол мүнөз, ошону көрсөтөт да адам. Мына караңыз, ошон үчүн улуу түшүнүк, улуу илим, улуу маданият, улуулукка гана калыптандырат, нурдантат, а утурумдук болсо уулантат сиздин тыйлыңызды. Анан ууланып алдык эле да медицина карабыз. Медицина эмне кылат? Кайра да башка да бир дарыларды берет, огош көтөрүп уулантат. Демек жаңы доордо адам ушу улуулук түшүнүк өткөн кезде медицина өзү жоюлат, зарыл болбой калат. Мына койдун этин жейбиз. Айтат го койдун этинде холестерин бар деп. Анан аябай семиребиз, андан мындан жеп. Анан жүрөгүм ооруп атат. Давление болуп атам, сахарым бар. Сенсиң го, аны ичип жеген. Болбойбу кайнак суу ич. 40 күн чыда. Кетсин ошонун баары тер менен. Көбүрөөк бас, буту колду кыймылдат. Ден соолук сизге керек, жүрөк сизге керек. Улуулукты ойлоңуз, майдаланбаңыз. Көзүңүздөгү көз карашты өчүрүңүз. Себеби анатомия башка кызматты аткарыш керек болуп атат жаңы доордо. Эгер эски системада иштесе замкание болот дейт. Энергия өткөргүчкө айланыш керек. Энергия деген эми мына аалам чексиз аалам. Энергия инопланетан болуп жерге түшүптүр. Аны аргасыз адам дем алып атат. Ошон үчүн түнкү уйкуга качып атканы, могу жашап отурган адам жадап атканы, ошонун баары энергия. Алар эмнеге түштү дегенде, жер адамын өздөрүнө окшоштурабыз деди. Өздөрүнө окшоштуруш үчүн мына периште. Ушак айтпастыр. Айтпаңыз сиз ушак. Айтсаң көзүн айт, соттобой айт. Периште ууру кылбастыр. Арбай, калыс, такко аалам күчтөрү. Кудай бир жаратат го жакшы сөздү. Жокту озонбастыр. Бар дейиштир. Келе кой дейиштир. Кечирет, мээримдүү го. Мына ушундай сыпатка өт деп берилет бул илимде. Аны үчүн анатомия тазарыш керек. Эскилин кетириш керек. Аны үчүн ушу улуу рахат, денеңизди аябай бош кармап, өзүңүздү эркин алып жүрүңүз. Ошо улуу илимди сиңириңиз. Анан ошондон унчукпастык пайда болот. Себеби сенин мээңе бул кирип калгандан ошол ой келип баштайт. Бирөө майда-майданы сүйлөйт. Майда-майда ишти кылат. А сизде улуулук, бийиктик ичиңизде иштеп турат. Оозуңуздун желин коротуп деле кереги жок. Себеби ал сиздин бир ооз сөз менен түшүнүп да кетпейт, оңолуп да кетпейт. Мына унчукпастык деген ушул. А унчукпастыкта өтө чоң энергия иштейт. Ал улуулукту гана сүйлөйт ал адам. Дүйнөлүшүүнү сүйлөйт, ааламдашууну. Ошондуктан тандын ээси, телонун ээси сизсиз. Тан менен жан бирге болгондон энергия иштейт. Ошондон бир керемет иштейт.
Мына жаныңыз ушул дүйнөгө келиптир. Адам ата миллиондоп жыл ааламда жашап атыптыр. Жайсаң ата миңдеп жыл асманда жашап атыптыр. Зерикпей эле убагы келгенде адамды ойготуп байланышын берип атабы? Сүрөт түрүндө берип атат, карат сөз түрүндө. Анан салтты шириктешке болбойт. Ошо хадисте эле мындайча айтканда кыргызча салт макал кырып эле жашообузга киргизип койгон тартип кылып. Улууну урматта, кичүүнү ызатта деп эле мисалга. Жөнөкөйлөштүрүп эле. Азыр эми ошо бизде улуулук сыпат барбы? Жок. Аксакалдык сыпат барбы? Жок. Энелик сыпат барбы? Жок. Себеби багыт берген адам жок. Ал акчолук салынып алса эле агарып кеткен жок, үлпүлдөп эле мазарга барып калса. Тесме тартып колуна кармап калса эле. Ич нурдануу өтө татаал. Ал нурданган адам, ал улуулук сыпатка өзү эле калыптанып калат. Себеби ушу телосуна ааламдык энергия отуруп калат. Мына биз бала кезде угуп калчубуз, баланчанын кызы ооруптур, өлөт болуптур, анан медицинадан жакшы болбой, анан бир күнү көзү ачылып, тагдыр айтып калыптыр, анан тамыры кармап калыптыр депчи. Мына чындап эле ошо өлөт болгондун кезде көзү жумулуп, бир кандайдыр энергия жайгашты. Бир ааламдык жандар келди. Анан ошолор сүйлөп баштады. Ошолор бир энергиясын көрсөттү. Ал кысылуудан ооруган жок, ал ошол бир кандайдыр бир бошоп калды. Барса медицинадан так анализи жакшы. Жайгашуу болуп атты мындайча айтканда. Караңызчы, урматтуу улуу журт. Азыркы доордан аны ошол анатомия, астрологиянын ролун аткарат болуп атат. Ошондо адам кудайлык сыпатка, инопланетандык сыпатка, арбайлык сыпатка калыптанып туруп, анан жерди тейлеш керек болуп атат. Ошондо ушул энергия бул кыргызда бар экен, башатта болгон экен. Кайра эле бир кайрылып келип атыптыр. Инопланетан деп дүйнө таппай атса, кыргызчылыкта так берилет. Бул качып кеткен эле силердин касиетиңер депчи. Бул жөн эле энергия. Улуулук сыпатыңарды качырып алгансыңар деп. Мына ошого жетип туруп анан адам энергия иштетип атат. Ал ошо турпат менен иштеп атат, тело менен иштеп атат. Ошон үчүн телонун ээси сенсиң. Эскини өчүр, жаңыны көчүр. Мен пенде эмесмин, мен периштемин деп. Жаныңыз чын эле периштеби? Нурбу? Ааламдан келген? Распы? Мен майда эмесмин, мен улуу энергиянын ээсимин деп. Мен улуумун деп. Менде улуу сыпат бар деп. Мен жан дүйнөм күнү түнү көк мейкиндиктей тынч турат. Мага ошондо багындыруучу энергия жайгашты деп. Менин көкүрөгүмдө бейпилдик пайда болду. Мен болор болсо кейибейм деп. Менин көкүрөгүмдө бейпилдик пайда болгондо могу жашоонун бейиши ошол экен деп. Анан ошону мен табиятка гармонияга чыгарам деп. Мына. Ушу түш жооруда көп адамдар суроо берет. Президентти көрдүм, анан машинеде жүрүптүрбүз, анан кийим берип атыптыр, анан кийим кийгизип атыптыр деп элечи. Ушул президенттин түшкө киргени бул Кудайдын түшкө киргени. Эми Кудай өзү көрүнбөйт экен да. Президент эми ушу жердин Кудайы ошол болуп атпайбы? Буруппу, бузуппу, камаппы. Анысы кандай? Алла да түшкө кирет. Мына менин түшүмдө Алла Пугачева менен мен бир канча жыл мурун үйлөнгөн эмишмин. Түшүмдө. Анан мен анын бир төшөгүнүн пододеяльнигин тигиптирмин. Ошо деле жагып туруп, мен андан жакшы тигем жашоодо. Анткени биз ошол бала кезде
Кедейдей қан үй бүлөсүндө туулсак жамаатчыны көп жамадык да. Мында тетир карап, тигисин сыртты карап тигип коюпмун. Бирок ошо деле Аллага жагыптыр. Карасаңыз, атын берип атат да. Демек, ана мен бул жер дагы бир жыртык жери бар экен. Ана мен айтам, буга бир кесинти салып эле, жана шейшепти жамаатчылап койгондой чоң кылып эле, билгиспей эле, биягын кесип салып, жаңыртып койсом болот деп ошентип кеңешип атып турмун. Эми төшөк бул өзү түнөк болуп берилет. Мына үй түшкө кирсе, жаңы үйгө кирсең, бул көңүлүңө, көкүрөгүңө жаңылыктын келип атканы болуп берилет. Түнөгүң болуп берилет. Үйүң жыйналуу болсо түшүңдө. Бул жан дүйнөң тынч, жаңырып атканы болуп берилет. Чачык болсо жан дүйнөң иретсиз болуп берилет да. Анысы кандай? Ошо төшөк, жер түлөө, үй ошо түнөк болуп берилет. Ошо төшөктүн сырты болгону, жамап койгонум, Аллага жагып атканы, ушу мен жасап адамдардын көкүрөгүн тойгузуп баратканым Аллага жагып атканы. Карасаңыз, кандай сүрөттөп берет. Алла да ушинтип демек түшкө кирет. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Просто эме, көңүл айтасыз бизге? Айта бер, айта кой, көңүл берип атам. Алло. Айта бер. Көңүл бөлүп атам. Сүйлөй берсеңиздер болот. Кичине аралык бар да, бул санарепте. Канча бир секунд. Анан биз сүйлөп келаткан сөздү да кичине жыйынтыктаганга дагы бир 3-5 секунд керек. Сиздер байланышка чыккандан кийин. Мына урматтуулуу журтум, караңыз. Ошентип ишарат кылып атат. Демек мен жасап аткан иш Аллага жагып атат. Чын эле мен Алланын эле ишин кылып атам мына. Диндерди бириктирип атам. Эмнеге? Кыргызчылыкка, улуулукка. Теңирчиликке. Теңирчилик деген бул дин эмес. Бул ааламдын сырлары, акыреттин, теңирдин сырлары, ааламда нур дүйнөлөрдүн түпкү нускасы. Мына теңирчилик деген бул. Ошо багындыруучу энергияга жеткен адамды теңирчи деп айтса болот. Бул кандай дегенде, мына энергия өтүп атабы? Мен химия катары сүйлөп атам, химиялык мүнөзгө жеткен адам катары. Абада эмне бар? Аба, дух, воздух. Алар сизге энергия өткөрүп атат. Жыйынтыгында айыгып атасыз. Же буту колуңуз чымырып атат. Караңыз. Ошондо химия жүргүзгөн адам, ошо энергияга толуп бийик түшүнүккө жеткен адам. Ошону теңирчи деп айтса туп-туура болот да бул. Кудайдын сөзүн сүйлөгөн адам. Же ошондой бир энергия иштете алган адам бул теңирчи. Теңирге теңдешсиз энергияга жеткен адам. Теңирчиликке эми адамзаттын баары кошулат. Бул жаңы доордун теңирчилиги. Эски теңирчиликти мен билбейт экенмин. Ал жөнүндө китептерде эле жок окшойт, бир уламыштар гана калса керек. Теңирчилик деген ошол, кыргызчылык деген ошол. Ырым-жырым кылуу, магия иштетүү. Мына баланын жүрөгүн көтөрүп атат. Материя кылып колун тийгизсе магия иштеп атабы? Сыйкыр иштеп атат. Ал сыйынган жок, теңирчи, кыргызча. Ал сырдашып атат. Түшүнөн ишарат алып атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угатам, айта кой, айта бериңиз. Алло. Алло, ассаламу алейкум, Арсаналай. Мына теңирчилик, кыргызчылык, теңирчилик. Жана көп аял алгандарга кандай карайт? Ошону сурайын дедим эле. Жакшы. Кыргызчылыкта, теңирчиликте көп аял алган туурабы деген суроо экен да. Бул жаңы доордо тетирсинче аял эркек бай эски салттан, эски ызылдашуудан, аялга атаандашуу, эрге эрегишүүдөн чыгыш керек адам. Болбосо ошо сиздин энергияны жеп салат. Уруш, майда чүйдө сөз, кызканыч. Мына жаныбыз ааламдан келди.
Жандын өзүндө жыныс жок экен го, аял эркек деген жыныс жок экен. Мына азыр адамды сен жаман дебе. Адам де, адам бул чыныгы жаратуучу. Аялбы, эркекпи, сыганбы, дуңганбы. Жөн эле адам деп түшүн. Бул жараткандын жараны. Жаманбы, жакшыбы деп түшүн дейт. Аял деп бөлбө деп. Анан өзү көп аял алганга болбойт. Анан Кыргыздан кыздар туулуп, анан биз албасак четке кетип атат деп атпайбы молдолор? Алышыбыз керек деп. Бул ааламдык илимде так берилет. Кыргыздан өтө көп кыз төрөлөт. Анан ал дүйнөгө турмушка чыгат дейт. Анан мынау энергия жөнөтүп аткан кезде ошолор биринчи калыптанат да, анан адамзатты өзүнө алат дейт да. Мындай энергиясы иштейт. Же болбосо бир ушул өскөн нурданган адамдын жарыгы бир айылга шам болот дейт да. Билинмегени менен ошол жерде жакшылык боло берет. Баягы мазары жакын тайбайт дегендей ушундай кеп болот. Ошондуктан анан боштондук өзү жашоо. Мына азыр эри бардын заманы эмес, энергия алуунун заманы деп коет. Кээ бир энергия алуу адамда эр турбайт. Өзү эле ошо кыз эжекейлерде, кыздарда. Энергиянын заманы, эри бардын заманы эмес. Бул эмне дегенде, ошол жаман эр керек болсо жакшы аялды карытып салат, энергиясын жеп салат. Акырында тело ал башка, сен башка. Сени карытып салды. Ошондуктан мындан ары мындай сын да коюлбай калат. Баланча кыз турмуштан ажыраптыр. Баланча кыз аялы менен келишпептир десе, бул энергиялары туура келбегендик. Анан жана мусулмандар айткандай, анан 4 аял алыш керек, анан андан бакыт табыш керек деген ал өзү туура эмес. Негизи адамгерчилик ада. Бүгүнкү күндө мына ошол кишилер Кудайды сатып атат да, өздөрү оозанып жүрөт Алла деп. Анан бирөөгө көз артып калды. 2 молдон алып алып барды. Мага тийбесең нике кыят ошол жерден. Алып кетет үйүнө. 1 жыл жашайт, бирди төрөтүп, анан 1-2 сөз пикир келишпейт да таштап коюп кетип калат. Кайда кетти? Даватка кетти. Андан ары дайыны жок. Мына Кудайдын атын сатып атат. Белки биздин тууган кыз, мындайча айтканда, эмнеде калды? Бир бала менен рамкада калды. Баланын түйшүгү. Анда энергия иштебей калып атат. Майда түйшүккө түшүп алып атат адам. Мына чындап эле энелер 10доп төрөп алып атат. 8деп төрөп алып атат, 7леп төрөп алып атат. Оюм Кудайдын берди го. Бирок 7 бала кандай чыкты? Сизди жашарткан жок, карытты, ден соолугуңузду начарлатты. Ошон үчүн эң биринчи адам боштондук үчүн күрөш керек. Боштондук. Мына о телонун боштондугу үчүн. Сиз ошондо карыбайсыз, сизде ошондо чоң энергия иштейт. Кээ бирлер ошо неберелерин кучактап отурат. Ким төрөдү, ким төрөттү, баксын. Сиз аны багып чоңойткон, сиз улуулукка калыптаныңыз, изилдениңиз. Жанагы таныңыз өлбөстүккө өтсүн, улуу энергия ишти кылсын. Сиздин батаңыз иштесин, улуулук сыпат болсо сизде бата иштейт. Сизден мээрим чыгат. Мына көрдүңүзбү, ошол көп аялдуулук деле адамдын энергиясын жейт. Ошо көп аялдын энергиясын жейт, ошо жалгыз эркектин энергиясын жейт. 4-4 жактан ыйлактап чыкса мисалга. 4 балаң ыйлап атат деп, ал тиги улуулукты ойлонобу, нурга толобу, илимге калыптанабы, же 4 менен алаксып түгөйбү? Эми бул улуу күчтөр эски нерсенин баарын жүзүн ачат экен да, туура келбеген жакты. Мына Чубак ажы элге аалым деп айтылат да, алардын тилинде өтө бийик даражалуу. Кел салыштырып көрөлү экөөбүздүн аң сезимибизди. Айткан сөздөрүбүздү, далилдерди эч кандай баягы карааныбызда калат десек болот. Мына ошо кишинин аялы арыз жазып атат. Чычкандын уусун бери өлтүрүп коем деп айтты. Коркунучтабыз биз депчи. Эгер көчөдө бир Алкеш акем айтса, мен таарынбайт элем. Айтып койду да бир эмоция менен деп. Дагы бир көкүрөгү кыйын кыргыз айтып койсо, дагы таарынбайт элем. Атаң бир кыргыздын баласы айтып койду. Анан аалым ошол сөздү айткандан кийин демек диндин деле сезону бүткөн ошол.
ошентип абийири ачылат. Анан кайра үйлөндүм деп, анан жол көрсөттүм деп, анан милиция суракка келсе анан тамашалап койгом деп. Анда анын берип аткан сабагынын баары тамаша болуп калбасын. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн сиз улуулугуңузду тааныңыз. Улуу кыргыз атаңыз чыгсын. Улуу кереметтин ээсисиз. Улуу энергиянын ээсисиз. Улуу маданияттын ээсисиз. Анан эми турмушта билбейм, ар кандай бир илешип калса, орто жолдо төрөп калабы? Ал эми бир турмуштун бир байланыштыр, эми аны көтөрө жүргөнгө болот. Анан атайлап керек болсо азыр адам рамкадан чыгыш керек. Рамкадан. Ошо пендечилик жашоого, ошол майда сөзгө, майда аялга байланбаш керек адам. Себеби улуулукка бар айтасың сен. Сенин жаның аял алып бир төрттү. Ана майдага түшүп жаша деп келген эмес. Жаның сен улуу сыпатка өтүп, улуу маданиятка өтүп, улуу кыргыз бийгөй айтып, бийлик кылат дегенге келген. Ошон үчүн сиз улуулукка калыптаныңыз. Сиз эгер улуулукка калыптансаңыз, анан үй бүлөңүз да сакталып турат. Сиздин энергияңыз аркылуу. Иштери оң, ден соолуктары чың болуп, бала чакаңыздын. Себеби мына ак тез жетет, тез калыптанат. Кара адамга адамдын жаман ою эч кимден ачпай өзүнө таасир этип алкаланат. Демек, жаман кыялы бар адам үйдө тынчтык болбойт да. Жакшы адамдын болсо үй бүлөсүнө, ага тууганына, эли журтуна куту, нуру, энергиясы тиет да, караңыз. А ошол бийиктикке өсүш үчүн ошондой рамкалардан алыс болуш керек. Чыгыш керек андан. Үй бүлөгө түшүндүрүп айтыш керек. Мен улуулукка калыптанып атам. Мени туура түшүн деп сабак өтсөң түшүнөт. Көп жолто боло бербе, мени майдалай бербе, артка тарта бербе. Пендечилик артка тартуучу күч, а кыргызчылык астыга сүйрөөчү күч деп түшүндүрсөңүз, ал майдаланбайт. А сиз улуулукка калыптаныңыз. Сиз калк үчүн, адамзат үчүн, табият үчүн, кыргыз үчүн жаралып келген адамсыз. Бир эле жан дүйнөсү жарды аял же жан дүйнөсү жарды эркек үчүн жаралып келген эмессиз сиз. Окшобой атабы турмушуңуз? Демек, жолуңуз ал эмес. Сиздики улуулук. Сиз улуулукка калыптанган кезде, анан периштедей адам, периштедей жар жолугат. Сизди жөлөгөн, таяган, тиреген, колдогон. Мына азыр ушул пикир келишпестик өтө көп болот. Себеби ушул улуулукка калыптанууда. Бул ар тарабын караш керек, кырын караш керек. Анан тозокко түшүп каласың. Могу жашоо өзү бейиш. Мына ошол динде да мындай ойлонуп көрсөм так берилген. Өлүмдөн кийин бейиш бар депчи. Өлүм деген мына психологиялык өлүм. Мына азыр мурун пендече жашап жүрсөк, табыгы илим түшкөндөн кийин адам өлүп тирилдик мындайча айтканда. Же өлбөй туруп өлүп тирилдик да, психологиялык, башка түшүнүк өттүк. Эскичилик калды, тазардык, нурдандык. Мына эми бейиште жашап атабыз. Мына менин көкүрөгүмдө тынчтык, мен бейиштемин. Эшикте кыш болмоктусун, кар түшсө да мен бейиштемин. Себеби көкүрөгүм жакшы. Мен көптү көрөм, көптү билем. Мына. А ошо Куран китепте деле ошол берилген да. Өлүмдөн кийин бейиш бар десе, алар ошо тыйлан алып барып эле көрдө бейиш бар деп атат да. Мына могу жашоо өзү бейиш го. Каалаган жагыңа барасың. Банан, киви, ата энебиз көрбөгөн ананас, не деген гана тамактарды жеп атабыз. Не деген адамдарды көрүп атабыз. Дагы алдыда кандай гана сонун замандар бар. Өсүүдө да. Бүт эле биздин пайдага иштеп атат да, мына техника, газ деле биздин пайдага, свет деле биздин пайдага, тынччылыкка. Могу эфир деле биздин пайдага иштеп атпайбы адамзатка. Дүйнөнү көрүп алып атабыз ошо интернеттен. Дүйнөнү таанып алып атабыз. Кайсы планетада эмне деген жашоо, кандай деген жерлер бар, мына тыным жок көрсөтүп атат. Мына ушунун баары бейиш жашоо, билсеңиз. Ошонусун билсең заман жомок, билбесең тозок.
Ең башкы негизги тема телонун ээси сизсиз. Ичимдик ичип уулансаң да өзүң билесиң. Жанагынтип рамкага түшүп калып чачырасаң да өзүң билесиң, энергияңды коротуп. Ошондой пендечиликтен чыгып улуулукка калыптансаң да өзүң билесиң. Кысылып оорусаң да өзүңсүң ээси. Бийик түшүнүккө өтүп кыжаалатчылыктан чыгып боёп жашооңду жомоктоштуруп, мен улуумун деп, мен жаратуучумун деп, мен периштемин деп, мен жашоонун боёгумун деп өзүңүздү жасасаңыз дагы ээси сизсиз. Эң башкысынан анатомия жаңы доордо астрологиянын ролун аткарыш керек болуп атат. Эгер анатомияң астрологиянын ролун аткарбаса, анда бул табият ордунан жоюлуп кетип атат. Эгер анатомиянын ролун ушу сиздин астрология телиңиз аткарып калса, адам өлбөй калат болуп атат. Бул чындык. Чындап эле мына өлүм жок эле нерсе экен да, биз өзүбүз эле өлүп алыппыз да. Кысылып, кыжаалат болуп, согуш ачып, кыйрап, техниканы ошого иштетип, тебелеп тепсеп. Мына улуу адам президент, мисалы Путинде улуу түшүнүк болсо, Трампка жарым саатта, 1 саатта, 3 саатта ошону түшүнсө эле тынчтык болгон атпайбы? Улуулук сыпат жок. Ошон үчүн улуу кыргыз акыры башкарат дүйнөнү. Мына улуулук касиети менен, улуулук маданияты менен, улуулук түшүнүгү менен, ошо сыйкыры менен башкарат. Бул чындык. Ошон үчүн адам өзү химияга өтүп кетет делет да бул жерде. Сөзүң закон болбосо химия жүрөбү? Мына эфирден энергия өтүп аткан химия. От суу таш абаны багындырып алды. Ошо кыргызчылык, теңирчилик деңгээлге жетип алды. Теңирдей кереметке жетип алды. Ал адам сыйынбайт, ал сырдашып гана иштейт. Ал башатта болгон. Ар бир адам өзүнө эле түшүнө карап жашаган, күнүмдүк төлгөбөлгө карап жашаган, эчтекеңди пир тутпай, эч кимге сыйынбай. Сыйласа улуу касиеттүү адамды сыйлады. Кайын журтту сыйлады, кайнатаны, кайненеге жүгүндү. Кайын сиңдини, инини тергеди. Кыздын 40 жашы улук деп төргөткөрдү. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр, бу деле келгин деп аны сыйлады. Бири-бирине урмат болуп кеткен да. Кайра кайнатага жүгүнүп атса, кайната кайра келинди сыйлап келди. Бул келгин энергия. Кайра Куданы сыйлап келди. Кудай кошту бул Куданы депчи. Куданы сыйлаганың, Кудайды сыйлаганың. Себеби Кудай кошподубу? Кайра өткөн эфирде да айтып өттүк эле. Никени кыргызча кыйыш керек. Так сонун берилген. Нике ант. Ант ичип атпайбы суу менен? Ак менен, сүт менен антташып, ааламдык негизги тартип. Антты сыйлаган. Достошуп антташкан, никелешип антташкан мына. Антты эч ким бускан эмес. Караңызчы мына, кандай болгон, бирине бири сый болгон, эч ким сыйсыз калган эмес. Жесирди сыйлап атпай, жетимди сыйлап атпай, арбагына карап. Азыркы адамзаттын эң слабый жери, мо бийликтин слабый жери кагаздан бүткөн мыйзамында болуп атат да. Ошон үчүн адам бирикпей атат. 10 жылдап соттошуп атат. Кагаз алдамчы. Адамды аябай кырсыктырган кагаз. А мындай гармониячы. Мына мен ошо Алланы түшүмө берип атам. Мен гармониядамын, ошонун ишин алып баратам. Ошонун сөзүн сүйлөп атам. Адамзатты бириктирем мен. Энергиям менен, улуулук касиетим менен. Караңыз. А сизде эгер ушуну кылсаңыз, эмне дейт биякта? Кудай, менин кызматыңда болсоң, сен менин кызматыңда, мен сенин кызматыңда болом дейт. Сен менин кызматыңды кылсаң, мен сенин кызматыңды кылам дейт. Мына мен кылып атам, менин көңүлүм тынч, жаман эмес, ойлогонум ордунда, баары жакшы. Чындап эле адам Кудай кызматын актай албайт.
Кудайдын кызматы актай дагы, салмактай дагы баягы эске салса. Айта да алгыс. Ал эми адам пенде эскече алсыз. Өзүнүн касиетине туура келбеген жолго түшүп кетет дагы, кырсыктайт. Актай албайт дейт. Чын эле да мына бизди жаратып коюптур, тан менен жан берип. Сен изилден. Алла берчи десең аң сезимиңди өстүрбөйт Алла. Түшүңдү талда. Могу түшүнүгүңдү талда, дүйнөгө кара, коомго кара, алдыга кара, тарыхка кара. Кимдин сезими иштебейт? Көптү көрбөгөн, көптү окубаган адамдын сезими жарды болот. Курандан башка китеп албаш керек. Же болбосо бир философ моуну айтыптыр, техниканы окумуштум муну дали деген. Ошого эле институттан мээге уруп койду, ошо ойдон калып калдык. Изилденүү жок. Адам өзү бир керемет экенин, адамда бир өзү чоң химия экенин, адам аткарса аалам иштеп берерин, коштоп колдоп мөөр басып берерин адам өзү түшүнбөй атат. Мына урматтуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт дагы жакындап калды окшойт, бир 3 мүнөт убактыбыз бар экен. Адам, сиз жандын дагы, тандын дагы ээси сизсиз. Ошондуктан таныңызды, телоңузду өстүрүп, улуу энергияны калыптандырып, мына көзүң менен жаманды өчүр, оозуң менен жарат, духуң менен бое дейт. Мисалы, жаман нерсени өчүрүп туруп, сөзүң менен сонун болот, баары жакшы деп, анан духуң менен бое. Мына адамдын телосу аткарып атабы аны? Мына караңызчы, адам ушунча күчтүү экен. Аны үчүн улуулукка калыптаныңыз. Ошондуктан сизге тело керек, ден соолук керек, өлбөстүк керек. Нурданыңыз, жашарыңыз, жашыңызды кыркыңыз. Эмнеге карышыңыз керек? Мисалы, мына көз оору эмнеден пайда болот десе, үмүт үзүлүп калганда пайда болот адамдын. Карыдык окшойбуз, бүттүк окшойт деп, ушул эле түшүнүктөн адамдын көз оорусу пайда болот деп так берилет. Эми бул ааламдык дастан бир океан деген болсок, бул ааламдык илим чексиз. Бул да бир кызуу менен, чоң байланыш менен айтылат. Бир аз от алдыргыч эле 10-15 мүнөт өтөт. Анан теманын кызыгын анан бутактап, тамырлап чыгып бергиче эле 1 саат көз ачып жумганга дайле өтөт, урматтуу журтум. Жаңы жылыңыздар кут болсун. Бул жаңы жылды кыргыз белгилейт. Себеби дүйнө, адамзат менен биз чогубуз да, гармониядабыз да. Биз ошолордун бокко түшкөн адамды бокко түшүп барып тартып чыгыш керек. Мындай куткаруучубуз да. Улайга түшсө, улайга түшүп барып чыгарыш керек. Ансагандай ошо дүйнөнүн ичине кирип туруп анан тартып чыгышыбыз керек. Ар бир күнүңүздөр жаңы күн болсун. Күнүгө сиздерде ачылыш, күнүгө өсүү, күнүгө калыптануу болсун. Күнүгө сиздердин түнкү уйкуңуздар тынчысын. Күнүмдүк рызкы болсун, күнүгө, ар бир күндө. Өттө чоң-чоң жаңылыктар, ачылыштар болсун. Күнүгө сиздерде боек, жомок болсун. Сизде күнүгө улуу күчтөрдө улуу энергиялар калыптансын. Ар бир жуманын 1-4 күнү кечки саат 7-де ушул ааламдык сабак болот. Ошо ааламдык сабактан өсүп атам деген 4-5 жолу эле көрүп түшүнүп алдым. Күтүп көрүп атабыз, эңсеп көрүп атабыз деген эжеке агайындар бар. Ушу алган энергияңыздар кут болсун. Сиздерге иштеп берсин. Саламатта туруңуздар.